Ударение деген ударение деген сабақ rain сары болгон түстөрдү мен неме кылып койдум, ударение түшкөн тамгада е тамгасына женщина деп түштү. Азыр мен башынан өчүрөйүн. Женщина деп жазылып турат. Ошондо ударение эге түштү. Эге түштү. Ошондо муну кичине чозуп, же болбосо ударение менен түшүрүп. Женщина. Скорпион. О тамгасына түштү ударение. Ошондо буну биз чозуп айтсак болот, же болбосо четко сонун кылып айтышыбыз керек ударение түшкөн тамганы. Ушуга ударение түшкөн үчүн могул жердеги О тамгасы кичине А болуп кетет да. Точно О болбойт. А болуп кетет. Кичине мындай шыва менен айтылат да. Скорпион. А деп окуп кое берсе деле болот. Скорпион и мужчина. Иге түштү. Иге. Мужчина. Рак. Жөнөкөй эле рак. Жөн эле ударение түшкөн жок. Рак эле деп айтып коебуз. Совместимость. Совместимость. И ошондо мына О тамгасы өзгөрүп калат да. Ошондо могул жерде О тамга А болот. Мына жерде О тамга да О болот. Мына жердеги Е тамгасы Иге окшоп кетет. Совместимость. Знака. Знака. А тамгасы. Баягы точка болгондо биз сөзсүз түрдө өзүбүздүн интонациябыз менен киргизишибиз керек да. Точка болгон үчүн. Мына жерге точка бар.